Туғандар, бүгін толқанауыстағы жұмыртқа бағытындағы Хайна Соник деген парудадағы толықтар туралы тасма тартабыз. Бұл толықтар бір жаш болып қалды. Жұмыртқа бағытындағы толықтар. Бүгінгі тасмада бұларды қандай бағыш керек, қандай жем беріш керек, қантип қараш керек ошол тууралуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир маал жемден тышкары кечки маал моундай тамак аштын калдыктарын беребиз. Ол кадимки эле жумуртка. Буларды моундай алып колгап кийип алып туруп эле майдалайбыз. Майдалап туруп эле жемне аралаштырабыз. Бул кадимки кальций болот. Табигый кальций. Бул жұмыртқалардың кабыктары катышганга жардам болот. Андыктан жұмыртқа жегенден кийин кабыгын таштап салбай, кайрадан эле азыгы аркылуу өздөрүнө ушундай кош перзенттер болот. Моундай кылып калтырбай жеп коюшат. Жұмыртқанын кабыктарын кошо. Бул жерде 40тан ашык даана бар. 2 маал жем беребиз. Эртең менен дандуу жем беребиз. Кечкисин мына тамак аштын калдыктарын беребиз. Андан тышкары союз беребиз. Бирестерде союз көп. Союздерди мына бүкүл эле иштеп койсок, ушундай эч нерсесин калтырбай чокуп жеп коюшат. Бу дагы толуктарга абдан пайдалуу азык болуп эсептелинет. Моундай жумуртка туучу уялары бар. Толук багуунун негизги максаты жумуртка алуу болуп эсептелгенине байланыштуу жумурткаларын теребиз. Так. Көрүңүздөрчү, мынакей. Мындай чоң-чоң будан даамдуу жумурткалардан туушат. Так. Толуктар мындай жол менен багуу кышы менен тууп чыкты биздин толуктар. Бир дагы күн туубай калган күнү болгон жок. Bir жылдан бери күнүгө тууп келе жатышат. Туура тамактандыруу, туура багуу ушундай натыйжага алып келет. Жумурткалар абдан даамдуу. Биздин кардарлар бар. Жұмыртқабызды калтырбай алып кетип турушат. Мынакей. Мындай жұмыртқаларды күнүгө чогултабыз.
Böyle bir 40'a yakın жұмыртқа çoğaltабыз. Ortaça bir 90%ға чейин тоқтар туышат. Бұл жердегі күлдерден алып келіп тойып қоябыз. Жерге оңашат. Бұл жерге кечкісін қонышат. Қышқысын жылуу толқынада қармағамыз. Анан күн жылығанда жаздан бері ушул жерге чыгарганбыз. Бұл жерге күзгө чейин болушат. Көк чөп. Буларга да көк чөп берип баштаганбыз былтыр. Анан ооруп башташты. Бұл жерде жылына дезинфекция кылабыз. Бирок карабастан зыянкеч кене битте пайда болуп ооруп башташты. Эмне себептен мындай болду деп изилдеп көрсөк, ошол көк чөптөр аркылуу жанагы айткан зыянкечтер келип, булардын канаттарына жабышып, буларды арыктатып, жумурткада туубай калышат экен, өлүп да калышат экен. Ошол себептен көк чөп бергенди токтотконбуз. Ордуна жана айткандай тамак аштын калдыктарын беребиз, сабиз, мынакей аздарбыз жеп атабыз, алма, ушулардын калдыктарын бере беребиз. Бул породадагы тооктар өздөрү ошол интернет булактардан карасаңыздар, өздөрүнүн жумуртка берүү боюнча жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн тооктор болуп эсептелинет экен. Андыктан тоок багам дегендер болсо, жумуртка багатында ушул тоокторду сиздерге сунуштайм. Бул эч кандай жарнама эмес. Болгону өзүмдүн тажрыйбам менен сиздер менен бөлүшүп атам. Ар бир үйдө ушундай дасторконуңуздарда ушундай жумуртка болсун, жумуртка азыгы болсун деген ой тилек. Суу ар дайым турат. Мындай идиштерде жемди буларга өтө тоюнтуп семиртүүнүн кереги жок. Өзүнүн нормасы боюнча күнүгө 200 граммдан ар бир тоокко жем жетиштүү болот. Андыктан ошого болжолдоп гана жем бериш керек. Калганы ашыкча. Семирип кетсе дагы туубай калышат. Тооктордун ден соолугу тууралуу булардын могул таажыларынан билсек болот. Көрсөтөрү таажылары кыпкызыл болуп турат. Ооруган тооктор, жолсу ден соолугу начар, картайган тооктордун таажылары бос болуп калат, кызарбай. Андыктан бул биринчи индикатор да. Ушудан байкасаңыздар болот. Ушундай кыскача туугандар. Андыктан туура кеңеш болсо кабыл алыңыздар. Туура эмес болсо кеп кеңеш, сын пикирлериңиздерди айтыңыздар. Жалпыбызга маалымат болсун. Билген нерсебиз менен бөлүшөйлү. Туугандар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Биздин каналга катталыңыздар. Маалыматтар менен бөлүшүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.